Чайык айылынын тургуну Гүлгакы Өмүралиева 6 баланын энеси. Анын bir баласы мүмкүнчүлүгү чектелген. Үйдө бала менен алек болуп, өзүнө кам көрүүгө жетишпеген эне үчүн акысыз сулуулук салонунун кызматын көрүп, өзүнө жаккан кийимди акысыз салуу менен мындай майрамдык иш-чарага чакырылышы ал үчүн жомоктогудай эле болгон. Ушуга чейин бир көңүл бурулган эмес. Таман толкунданып турам, алда деле чынында сүйүнүп атам, өзүм бир четине ушу майрамдын алдында биз ушундай ата-энелерге көңүл буруп, ушул Бейрукер жүрөк фондусу тарабынан аябай жакшы жардам болуп келип атат. Ушуга чейин кышы боюма көп жардамдар болду, угуп деле атам, ушу Facebook баракчаларында деле жүрөт. Майрамдык кечеге даже кийип барган көйнөгүбүздү да алып берди да. Ушу барып катышкыла, кийингиле деп, сулуулангыла деп. Силер татыктуусуңар ушундай сулуулук салонуна барганга, кичине майрамдаганга дагы татыктуусуңар деп, ушундай салонго келип. Ал эми Куйручук айылынан келген жалгыз майып кызын баккан Зияда Ногойбаева учурда чатырынан суу аккан эски үйдө күн кечирип келет. Ал мындай иш-чарага биринчи жолу келип жатканын айтат. Салам жакшы болот, Иш-чарага ар бир айылдан жалпысынан 50 чукул эне катышты. Райондогу ыктыярчылар биригип түптөгөн Боорукер жүрөк кайрымдуулук фонду чакырылган энелерди акысыз сулуулук салондоруна киргизип, кечеге кийилүүчү кийимдерин да сатып берип, сый дасторкон уюштурушкан. Фонддун жетекчиси Самара Мамышева бул жылы 5 үй бүлөгө үй курулуп берилери жатканын айтат. Бүгүнкү күндө Боорукер жүрөк эл үчүн коомдук уюмунун Жумгал районундагы ыктыярчы жаштары тарабынан аярлуу катмардын алыптары деген аталышта ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелерин чакырып иш-чара өтүүдөбүз. Бул иш-чараны биз атайын ошо энелерге басым жасадык, себеби ал энелерге мотивация берелик, күч кубат, дем бололук, жаштар ар тараптан колдойлук деген максатта чакырганбыз. Азыркы күндө Боорукер жүрөк эл үчүн кайрымдуулук фондусу 5 үй бүлөгө басым жасап жардам берүүдөбүз. Бешөө тең социалдык жактан абдан муктаж, колдоого, социалдык абалы начар муктаж үй бүлөлөр болууда. Анан жергиликтүү бийлик тарабынан колдоолор көргөзүп, жер маселеси чечилип берилсе, жакын арада жаз алды менен 5 үй бүлөгө үй салып берүүдө туруп атабыз. Максатыбыз бар. Акча каражатыбыз дагы чогулуп калган. Башка жумуштары менен жүрүп, бул самалыкка катышып калган өлкө аймагындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын укуктарын коргоо боюнча уюмунун Нарын облусундагы координатору Кенже Ажыбаева райондо мурда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды тарбиялаган балдар бакчасы бар болгонун, кийин ал жоюлуп кеткендигин айтып, балдар бакчасын кайра ачуу керектигин белгилейт. Жумгал районунун мүмкүнчүлүгү чектелгендердин балдарыбыздын апалары, ошолордун кайрылуусу менен келдим эле. Ушул жерде биздин Жумгал району акимчилигине кирдик, буюрса кайрылуу таштадык апаларыбыз менен. Мурун садик бар экен, ошо садик жабылып калыптыр да, ошо садикти кайра балдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, ошо мүмкүнчүлүгү чектелген дымычы балдарга кайра садикти кайтарып берсин да. Жүздөрүнүн сүйүнүчү, күлкүсү кетпей, майрамдык маанайды шаңга бөлөп отурушкан энелерге демирчилер тарабынан атайын белектер берилип, ыктыярчы мырзалар тарабынан гүлдөр тапшырылды. Мирбек Асаналиев, Аскар Медетбек уулу, Жумгал району.